Түзөөдө Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Кытайдын президенти Си Цзиньпинди Лондон королдук урмат менен тосуп алды. Кытайдын жетекчиси 10 жылдан бери биринчи жолу Британияга келди. Жаңы турмуш, тынчтыкты эңсеген өспүрүмдөр. BBC Борбордук Африка Республикасында согушка тартылган өспүрүмдөр менен жолукту. Лондондун тургундары жана коноктору көнүп калган добуш, бирок Биг Бен жакын арада токтоп калышы мүмкүн. Улуу Британия Кытайдын президенти Си Цзиньпинди королдук урмат менен тосуп алды. 10 жылдан бери биринчи жолу Кытайдын президенти Британияга келүүдө. Соңку жарым саатта Си Цзиньпин Британ парламентинде сүйлөп, депутаттарга өлкөнүн ийкемдүүлүгү жана өнүгүшү таасир калтырганын билдирди. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон бул визит эки өлкөнүн карым-катнашын кеңейтет деп айтты. Дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын бири Лондонго келди. Кытайдын президенти Си Цзиньпин жана анын жубайы Пан Лиян. Аларды жылуу тосуп алышты. Бул визит бир топ суроолорду жаратканы менен бизнес чөйрөсү жандана түштү. Жакшы алака саясаттын ачык болушуна жана жакындашууга жол ачат. Бул визит Британия менен Кытайдын ортосундагы соода жана инвестицияны жандантат, дейт эксперт. Кытай аздектеген кызыл түстөгү желектер илинип, кызыл кремдер төшөлдү. Си Цзиньпинге жогорку королдук урмат көрсөтүүдө. Бирок аптанын негизги бизнес келишими талаш жаратууда. Келишимге ылайык Кытай компаниялары Британиядагы өзөктүк станциянын курулушуна тартылат. Кытай Эссекс аймагында өз долбоору менен станция кургусу келет. Бирок жергиликтүү башка тургундар сыяктуу Софи Уиверда коопсуздук маселесине тынчсызданып турат. Эки тараптын келишим түзүүнү абдан каалап турат. Бирок бул жердин көктү жаратылышынын абалы эмне болот? Акча деп эле айлана чөйрөнү талкалай беришеби? Дейт Софи. Кытайда бул сыяктуу элдин пикирине кулак салышпайт. Дүйнөнүн экинчи экономикасынын лидери чет өлкөдөн да ушундай мамилени күтөт. Бирок төрага Маонун учурунда жагдай башкача болчу. Бийлик Си Цзиньпиндин атасын элетке жөнөтүп, үңкүрдө жашатып, айыл чарба жумушуна салган. Кытайдын жаңы лидери сөз эркиндиги менен демократияны батыштын өлкөнү алсыратууга багытталган тузагы деп эсептейт. Ага карабай, Британия бул кишини жакын шеригине айландыргысы келет. Жүздөгөн өспүрүмдөрдүн өмүрүн алган согуш. Бириккен Улуттар уюмунун айтымында Борбордук Африка Республикасындагы жарандык согушка 10 000 өспүрүм тартылган. Өлкөдө абал курч бойдон. Ал ортодо козгоңчулар бошоткон 3 өспүрүм BBC-ге окуясын айтып берди. 3 жыл мурда Борбордук Африка Республикасында жарандык согуш башталган чакта Селека жана Антибалака аттуу эки козголоңчул топ миңдеген балдарды өз катарына тарта баштаган. Антибалака тобундагы көптөгөн балдар апрель айында эркиндикке чыгып, Банги шаарындагы мектепке кайтып барышты. Франсуа топтун тынчысы болчу. Таежим мени карап, курсагымды тойгозуп окуума көз салчу. Селека тобу келип, таежим менин бөлөмдү өлтүрүшкөндө, мен өч ал үчүн көтөрүлүштөргө кошулуп кеттим. Антибалака тобундагы балдардын чейрек бөлүгүн кыздар түзөт. Чоко 17 жашта. Мен Селека тобу ата-энемди өлтүрүп, мени жетим калтырганы үчүн Антибалакага кошулдум. Банги шаарына алар менен чогуу келдим. Бул топтун лидерлери сыртка чыга алышчу эмес. Ошондуктан кыздарга тамак алып келүү үчүн акча беришчү. Биз тамак жасап, буюм тайымдарды ташып жүрчүбүз. Соңку бир нече аптада Бангиде кайрадан кагылышуу орун алды. Куралдуу топтордон алыстыруу балдар үчүн өтө кыйын. Алардын көбү мурдагы лидерлери менен ирегелеш жашап келишет. Андыктан азгырылуу коркунучу күчтүү. Антибалаканын лидерлери жаман эмес адамдар эле. Алар бизди багышчу, тамак беришчү. Бирок мен алардын бир нерсесин кечирбейм. Алар мага кантип согушууну үйрөтүп коюшту. Түзөөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Канададагы парламенттик шайлоодо либералдык партия жеңишке жетти. Акыркы 10 жылда өкмөттү консерваторлор башкарып келген. Либерал партиянын лидери 43 жаштагы Джастин Трюдо канадалыктар өзгөрүүлөрдү каалап турганын айтты. Трюдо өкмөттүк инвестицияларды көтөрүп, климаттык өзгөрүү маселеси менен күрөшөм деп убада берген. Жапониянын расмийлери биринчи жолу 2011 жылы орун алган Фукушима атомдук кырсыгынан улам рак илдетине кабылган атуулду аныктады. 40 жаштын тегерегиндеги бейтап лейкемия оорусуна кабылган. Бул киши кырсыктан кийинки тазалоо иштерине катышкан деп айтылууда. Бейтапка компенсация төлөнмөкчү. Филиппинде куткаруучулар Коппа аттуу тайфундан кийинки ишин улантууда. 20 000 тургун аргасыз жер которуп, айрым аймактарда 24 сааттын ичинде жаан суусу 1 метрден ашкан айтылууда. Тайфундун кубаты азайганы менен аптанын аягына чейин бороон улана бермекчи. Суу ташкын жана жер көчкүнүнүн айынан 16 адам каза болду. Лондондогу атактуу Биг Бен тез арада ремонттолбосо токтоп калышы мүмкүн. Бирок саясатчылар ремонт иштери 62 миллион долларга чейин чыгат деп билдирүүдө. Акыркы жолу Биг Бен сааты 31 жыл мурун ремонттолгон болчу. Биг Бендин добушу жакында угулбай калат. Британиянын атактуу саатынын убактысы калбай баратат. Парламент билдиргендей сааттын темир тетиктерин дат басып, мунаранын чатырында жарака пайда болуп, циферблатта проблемалары болуп келген. Саат иштетүүнүн тартиби бар. Саат турган Елизавета деп аталган мунара соңку жолу 31 жыл мурун кымбат баага ремонттолгон. Кичине эле кемчик болсо саат так жүрбөй калат. Ремонттун баасы 62 миллион доллар болору күтүлүүдө. Иш бир нече айга созулат. 156 жылдык тарыхында Биг Бен биринчи жолу узак убакыт бою токтоп турат. Сааттын тарыхы укмуш, канча болсо ошончо төлөп, саатты оңдоп калыбына келтирүү абзел. Бул Лондондогу абдан кооз жер. Биз ал тургай Биг Бен сувенирин сатып алдык. Чынында эле кымбат жумуш, бирок мындай туристтик жай мыкты абалда туруусу зарыл. Биг Бенди августта тазалашкан. Эми ал жаңылоого муктаж. Бирок кымбат баага оңдолчу жалгыз эле Биг Бен эмес. Парламент турган Вестминстер сарайында толук оңдош керек. Анын ремонтуна 11 миллиард доллар жумшалат. Учурда парламенттин 2 палатасы тең бир чечимге келе элек. Депутаттарга өтө кеч болуп кете электе ремонт жасаш керек экени далай жолу эскертилген. Эми спорт, футбол. Дүйнөнүн эң мыкты футболчусуна ыйгарылчу алтын топтун быйылкы тизмеси 23 оюнчуга кыскарды. Албетте, акыркы 7 жылдан бери бул сыйлыкты жеңип келген Роналдо менен Месси бул тизмеде бар. Ал эми Карло Анчелотти Реал Мадриттин тренери катары май айында иштен кетсе да, быйылкы эң мыкты тренерлердин 10 кишиден турган тизмесине кирди. Футболду улантабыз, бүгүн Чемпиондор лигасында Бавария Лондонго келип Арсенал менен күч сынашат. Бавария бул сезондогу 9 беттешинин баарын уткан. Ал эми Арсенал Чемпиондор лигасынын тайпалык оюндарында бир да жолу ута элек. Ошондой эле бүгүн Челси Динамо Киев менен беттешет. Барселона болсо белорусиялык Бате менен күч сынашат. FIFA уюму президенттик шайлоо 26 февралда өтөт деп жар салды. Уюм президенттин мөөнөтүн 12 жылга жана талапкердин жашын 74кө чектеп салмай болду. FIFAнын учурдагы жетекчиси коррупцияга айыпталып иштен четтетилген Зепп Блаттер уюмду 98 жылдан бери башкарып келет. Жаңылыктардын соңунда жаракат алган футболчуга кантип тез жардам бербеш керек? Грециянын төмөнкү лигасында Эрго Тилис командасынын жарым коргоочусу жыгылып, травма алган. Талаанын ээлери бул атайын жыгылды, убакыт коротуп жатат дегени менен доктурлар жүгүрүп келген. Бирок алар оюн тез улансын деп жатып, шашып кетип, 2 жолу чалынып жыгылган. Биздин жаңылыктарды интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.